Мен bir süretim yok başta. Onu ballardan algan süretim. Bizde de çıkarıp atkanda başçı yırtıp salçılasın. Çıkartçımız sekret çıktı. 83'ten sekret çıktı. Дээрлик 10 жыл бою кан кечип, Афганистандагы жарандык согушта өзүнүн интернационалдык милдетин аткарып, согушуп келген советтик жоокерлер аталган өлкөдөн 1989 жылы 15 февралда чыгарылган. Заманынын кыстоосу менен согушка аттанганда Мухтар Токтакунов 18 жашта болгон. Ошондо башы бирөөнүн границасын өтпөгөн жаным ойлонуп атам. Бирөөнүн жерине баратам, бирөөнүн элине баратам. Эмне депчи? Кандай? Вообще-то Германияга даярдандым эле, а здесь наоборот мусульманский кача депчи. Ошо аэропортко түштүк, түшкөндө эле баягы 9 атат точно. Эшти ачылсак эле баары вертолет турушуп атат. Бирөө келип атат, бирөө кетип атат. Чачка баратканда эле уже жолдон элин көрөсүң, паража менен жүрөт. Германияга цивилизацияга барам деп жүрүп, 1917 жылдагы басмачыларга, паранжы жамынгандарга барып калдым деп эскерген Мухтар Токтакунов Кундуз шаарындагы артиллериялык полкто кызмат өтөгөн. Атам өзүм заряжающий болуп жүрдүм, өзүмөн чоң снарядтарды кытып жүрдүм. Анан кийин уже 6 ай калганда артиллерияда болдум. 6 ай алганда эме чакыра башташты. Эме связист, лейтенант бар болчу полкту. Мухтар, со мной пойдешь? Да не пойду с тобой, нет, пойдешь. Кайтарасың мен деп, рация бар, үчүп менен кетчүбүз ошо саат, түнкү саат 3-тө чыгабыз караңгы кезде. БТРдин чыккан жерине чейин тоонунчу токтойт, анан караңгыда, анан биз кетебиз. Анан уже эң тоонун башын алып, анан кийин рацияны коюп, анан карап турсаң астынан душмандар көрүнөт. Палаткалардан чыгышып, даратталып аткандар чыкпас. Анан биз эмеге артиллерияга наводка беребиз. Артиллерияның тоонунан 25 километр, 16 километр ичине атат. Наводка беребиз, наводка берген ошолор ачактан согот биздин наводка. Аларды эле жин эмес деп билет, бирөөлөр отурат депчи. Бөөлүнүп алып издешет. Издегенге канча кабылдык. Кудайлап жанды оозго тиштеп, көз алдында жүргөн жолдошторун жоготуп, душмандар менен аткылашууга толгон мүнөттөрдү өткөрөт. Буктурмага туруш болот. Ошол кезде ок тийип, эс учун жоготот. Кичик кезде биз баш окуп жүргөн кезде бизге участник войнелер келчү. Танкисттер келчү, летчиктер келчү, разведчиктер келчү. Ошондо алар кандай өзүнүн элин сүйгөнүн, өзүнүн жерин сүйгөнүн Сталинградта айтканды эметчүбүз да. Анан кийин өзүбүздүн башыбызга келди ошо. Үйрөтүш керек. Эменчи үйрөтүп, элди, эмен балдарды, жаш балдарды. Патриоттук үйрөтпөсө болбойт. Ошол. Тогда родину можно сдать тогда. Ошентип мекенине аман-эсен кайтып келгенден кийин дагы Ооган согушунун ардагерлер кеңеши менен биргеликте алардын аткарган функциялары, Ооган жеринде болгон окуялар, ардагерлердин Баткенош окуяларында биринчилерден болуп элибиздин тынчтыгы үчүн тикеден тик туруп, тынчтык орноткондордун катарында эмгектенип келет. Аэропорттан Туркменияга түштүк, самолеттен. Самолеттен түшүп, гражданский самолеттерде конот экен. Турчанкаларда узун кийинип тудашта эмеспи, Афганистандан бери жакшыраакпы. Эми ошолордун кызыл, тазыл, жолту кийимин көрүп алып, ушундай сонун көрүнөт да. Бизде бүт эле хаки, топурак, тоо, палатка. Ошондой цветтерди көрө баштабадым үйгө келгенде, үйүм жакшы турбайбы, жомок турбайбы. Суусучу биздин суусу. Өзүңөр билесиңер, төңкөрүштөр, 2 жол төңкөрүштө, жана Ош кооп алаңында, Баткен окуяларында, ошоларда биринчилерден болуп кызмат өтөп келген. Анан төңкөрүштөрдө болсо өзүнүн командасын түзүп, жана ДНДларды уюштуруп, жана тартипке элди чакырган биринчилерден болуп, ошо Мухтар Токтакматович турат. Бул күн эр жүрөк баатыр, антына бекем турган, ар намыс үчүн жанын берген, тынчтык үчүн кашык канын калтырбай төккөн, көп улуттан турган жоокерлерибизди даңктай турган күн. Демек Ооган жоокерлеринин баатырдыгы, тайманбастыгы, кайраттуулугу бүгүнкү күнү жаш муундар үчүн ата мекенге кызмат кылуунун үлгүсү десек жаңылышпайбыз. Согуштун аяктаганына 34 жыл болуптур. Ушу 34 жылда кандай деген гана тарыхый мезгилдер өттү республикабызда.
Ошонун ар бирине биздин ушу ардагерлерибиз катышып жүрдү да. Баткен окуясына катышышты. Республикабызда мына өзүңүздөр билесиздер, 2 жолу революция болуп өттү. Ага да катышып, мындайча айтканда, эч качан мындай бир жактуу болуп калган жок. Андан эмне айткым келет? Эми ден соолук каалап коеюн. Оорубагыла, бар болгула, бардык учурда жакшылыктардын үстүндө жүргүлө. Кундуз Бекарстанова, Жакшылык Идрисов, Кутман таң программасы.